жай деген жай ачканбыз. Ушундай кызыктуу стендапта чыгармачылык кечелер өтүп турат буюрса. Барыңыздарды көргөнгө кубанычтабыз. Акырындан тааныша баштайлы, ким каяктан болуп келди, эмне болуп келип калдыңар? Assalamu alaikum, кандайсыңар чоң жигиттер? Силерден баштайбыз го дейм, Инстаграмдан угуп келип калдыңар, Негизи эмне иш кыласыңар? Каяктан болосуңар? Бишкекте эле болосуңар? Түз оштан деп кой. О? Каягынан? Өзүнөн эле? Бишкектен болобузду, Оштан болобузду, смело эле айтып калады. Эмне иш кыласыңар? Частный бизнесмен? Жумуш жоктордун баары азыр ушинтип калды, частный бизнесмен. Все, кол чалалар, бизде Инстаграмдан келген досторубуз. Сиздер каяктан келип калдыңыздар? Үчөөңөрдү болжасыңар, 3 башка окшойт, же тең тушсуңарбы? Тең туш? Эң жашы сиз көрүнөт экенсиз, Бул жактын чачы уже кетип калыптыр. Акаев? Акаевди бияка киргизбейт болчук биз. Биз каршыбыз аны лекцияларына. Каяктан угуп келдиңиздер же жүз эле кальянча кел деп кирсеңер биякта биз ысылдап отурбузбу? Соттон чыкканбыз биз. Соттон чыкканбыз? Соттон чыгып бардык, биякта ушундай чай бар экен деп киргенбиз. Сотто иштейсиздер силер? Жок, сотто иштебейбиз. Соттолуп чыктыңарбы? Же кандай? Эмне иш кыласыздар? Мен частный бизнесмен. Частный бизнесмен? Мен деле бизнесмен болом дегендерденсизби? Жакшы. Сиздер деле частный бизнесмендер. Бош. Коллега турасыздар, частный бизнесмен деп коюла же. Фрилансер деп азыр мода болуп калган жана иштебегендер ошентип айтат. Каяктан болосуздар? Шардан, Чүй. Шардан, Чүйдөн сиз? Кочкор. Кочкор? Нарындан турбайсызбы? Жок, Кочкордон. Нарынга кирет да. Каяга кирет билбейм. Каяга кирет билбейм, бирок мен Кочкордонмун да. Кол чалалар, соттон жаңы эле чыгыптыр, көп кыйнабай койгула. Тигил жактан итак эле кыйналып чыгышса керек. Соттон чыккандан кийин уже свободада жүрсөңөр жакында мүмкүн өйдөрөөк көтөрүлүп кетесиздер, ким билет, Кыргызстанда. Биздин төрдө отурган столик, чоң столик экен. Каяктан келдиңиздер, эмне болуп келдиңиздер стендапты? Чисто случайно? Орусча экен десек, чисто случайно на кыргызском, оказывается, тут дебейсизби? Чуть-чуть в шоке. Давай рассказывай, ты же привел нас. Верни наши 300 сом деп ар жакта отурушабы? Такого нет. Каяктан келип калдыңар, эмне иш кыласыздар? Барыңыздар, силер деле частный бизнесмендер же Кочкордон болосуздарбы? Же Токтогулдан болосуздарбы? Безработные? Коюңузчу байке, тиякта стендаперлерге биздин атыбыздан глейген бургерлер силер жөнөттүңөр же биз жөнөттүкпү? Это вы, да? Кол чалалар, стендаперлерге поддержка кылып, от меня деп. Байке сразу түшүндү, стендаперлердин акчасы жок экен, поддержка алыш керек экен. Чоң рахмат сиздерге. Балдардын курсагы ток. Бир экөөсү жеп алып, анда мен кеттим деп кетип калышты. Негизи после надо было их покормить. Эртерээк кылып салдыңыздар. Эмне иш кыласыздар? Ар жактагы жигиттер, кыздар? Работаем. НПО? Ким шеф? Ак футболкачан? Походу, аябай добрый шеф окшойт, Ак футболкачан, тетиги. Килтейген киши биздин шеф. Эмне компания сиздики, байке? Семья? Эмне сатасыңар? Балдарды деп койсор. Помогаем людям. Биз... Шаман. Шаман? Жөн отур, сейчас кайра сотко жөнөтүп. Ладно, кол чалалар, консалтинговый компания бизде конокто. Дальше, биякта эки жигит отурат дагы. Не, кыздар келбей койду, же кандай? Каяктан келип калдыңар? Эмне болуп уктуңар стендапты? Мен страницамын? Меники мертвый койсо, живой подписчиктерден экөөң мертвыйсың, да? Чоң рахмат. Бир эле живой, сен мертвыйсың, Ладно, эмне иш кыласыңар, жигиттер? Жакшы отмазка чыкты бардык бездельниктерге, частный деп эле.
Семья консалтинг компания деген сөздөр жаттап алгыла. Жумушуңар жок болсо ошондо айтып бересиз. HR деген нерселер бар. Эми судья кола ичип отурганга караганда бездельниктер окшойсуңар. Лимонад бы, брат. Через день работаешь, вахтовый работаешь. Жакшы, кол чабыңар жигиттерге. Сиздер саламатсыздарбы, кандайсыздар? Эмне иш кыласыздар? Бала менен экөөңөр теңби? Жолдошуңуз тигил жак. Декреттесизби жолдошу сиз дагы? Эмне жумуш? Инженер-энергетик? Вау, кол чабыңар. Азыр жалаң СММчик таргетолог мобилографтардын арасында силер билейин. Кызыл китепке кирчи кишилерсиңер. Инженер биринчи сөзүн араң жаттадыңбы? Жоюңуз эмне иш кылат? Бала бакканга чейин эмне иш кылчу? Медик, медакадемияны бүткөнсүз. Медучилище. Неме койгонду элесиз? Капельница койгонду элесиз. Дагы эмне кылганды элесиз? Температураны өлчөп коесуз. Кетанал ичсе болбойт, тиги парацетамол болот деген нерселер, мындай не до конца, да? До конца медик эмессиз, да? По вызову келип турасыз, кээде там 700 сом, если со своим десе, мындай өзүңөр алып келсеңер 1200 сомдон коюп бересиңер, капельницаны. Ошондой лалафода барсызбы? Кээ бир анча-мынча ичип алгандарды эртеси күнү откачивать эткенсиздер, Все, кол чабыңар, медик жана инженер. Советтер Союзунан келген кишилер дейлебиз го, медик, инженер да. Жакшы. Бул жерде эки кыз отурат, саламатсыздарбы, кандайсыздар? Сиздин көйнөгүңүз чын Союздан келип турат. Подружкаңыздыкы деле Союздун тарап аткан кезиндеги перестройканыкы экен. Каяктан келдиңиздер, кыздар? Көлдөн? Ошо көйнөгүңөр бир башкача экен. Мен да гүлдүн келип алып өзүмө башкача көрүнүп атат. Нормальный көйнөктөр негизи. Все, жакшы кыздар, эмне иш кыласыздар? Окуйсуңар, иштейсиңер. Иштейсиздер. Швеяда. Надам. Эмне кыласыздар? Гостевой домдо менеджер? Эмне деген центр? Тил борбору. Эмне деген тил борбору? Аты барбы? Аты барбы? Эркай? Лайктайм? Лайктайм деген неме тил борбору барбы? Тиги Гүлзат Мамытбековнуку эмеспи? Лайктаймда менеджер болуп иштейсиз. Канча тил билесиз? 3. Кыргызча, орусча, анан урушкан тилди билем да. Кайсы? Кыргызча? Немис тили? Орус тили? Немисче биз стендапта отурабыз деген кандай болот? Жок, билбесеңиз жөн эле коюңуз, алдабай эле. Переводчик сизби? Ладно, курбуңуз эмне иш кылат? Курбуңуз жеңеңиз болобу? Же жеңеңиз курбуңуз болобу? Же кандай болот? Эч нерсе болбойт, катышпай калдыңар базы, ушундан баштап. Не болду? Байкеңиз менен уруштуруп ийдиңиз азыр. Жеңеңиз эмне иш кылат? Салон красоты. Ошентип айтсаңыз, кыздар, салон красотада каш жасайсыз, кирпик, тырмак. Колдукун, буттукун. Экөөнү тең? Экөөнүн баасы канча болот азыр? Окутасызбы? Тил борборунда, Жакшы, кол чабыңар, кыздар, азаматсыздар. Азыр негизи эле кыргыздын кыздары кыйын чыкты, байкадыңар, ар бир кыз бизнесвумен, кыздар бир нерсе болчу, кафеге кирсең жалаң эле кофе ичкен кыздар, эркектер эле жүрөбүз, таякта гүл айтып келбейлби деп коелучу. Сиз негизи өзүңүздүн кесибиңиз эмне? Мугалим? Арабаевада өткөнсүз. БГУда, автодордун балдарына көз кысып жүрүп өтүп кеткен турбайсызбы? Жакшы, бирок кыздар түшүнбөйм, эмне үчүн 4 жыл БГУда окуп туруп анан тырмак жасаганга кетип каласыздар? Сразу тырмакка кетип калсаңыз болбойбу? Высшее образование керек да? Тырмак жасап атсаңыз, высшее образование барбы деп сурап атабы кээде?
Жоқ десең, анда мен жасатпаймын. Мен деген высшее образованиясы бар адамдар тұрмағымды жасаш керек деп отырсыз. Тамаша, жақсы. Қыздар негізі оқыш керек, өнігіш керек, өсіш керек дегенде. Тамаша, эмне иш кыласың? Айтып берип койгоч элдерге, түшүнүктүү болуш үчүн. Кино жагында, киносферада профессияга ар бириңер. Исполнительный продюсер, кастинг директор. Калганы меники? Колчалар, Айдын студиянын мыкты кыздары бизде конокто. Сиздер эмне мени передний камера коюп койгонсуздар бияка? Жок, болот, просто задний жакшыраак тартат го дейм. Просто чоң деле камера бар, ошол жактан деле өткөрүп беребиз эгер качество керек болсо. Всё, бул жакта биздин мыкты актер байкебиз, Атай байке, колчалар болсун. Эмне брат, Нью-Йоркне колчоп атасың? До конца дойдет да. Келе, катуураак бир өзүңөргө кол чаап койгула. Анан бүгүнкү стендап боюнча айта кетсек, жанагы ар бириңер кирип атканда 300 сомдон төлөбөдүңөрбү? Ал деген биздин банк болот бүгүн. Бир кандайдыр сумма чыгат, ошол сумманы бүгүнкү биздин катышуучуларыбыздын бирөөсү жеңип алышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир чыккан стендаперлерди жаттап калгыла, ким кандай тамашалады, анан соңунда ошолорго добуш берүүгө туура келет. Анан дагы бир актуалдуу темалардын бири бул выпускнойлор. Быйыл байкадым, мындай бүтүрүүчүлөр бир башкача, особенно эркек бүтүрүүчүлөрдү көрдүңөр. Бүт эле озондо үйлөп атышат го. Как будто согушка алып кетчү дейчи дальшечи. Неге алар үйлөп атат? Мектеп аларды кое берип атат да туурабы? Кое бербей атса бир жөн. Менин классташтарым, мен өзүм мындай түптөн болом. Менин классташтарым деле ыйлаган. Бирок алар мектеп кое бербеген үчүн эмес, башка нерсе кое бербей аткан үчүн ыйлаган да. Кыргызстанда билесиңерби? Кулчулук дагы деле бар. Айылдарга барсаңар, бирөөнүн орусу бар болот го, билесиңерби? Ким десе, тиги Айбек байкенин орусу да деп коет го. Ал ошол жакта жашайт, ошол жакта жүрөт, анан бир күнү ал жок болуп кетсе айтат го, эмне болду десе, тиги Айбек байкенин орусу качып кетти да, Айбек байке өзү койгон кайтарып жүрбөй депчи. Ошон үчүн мен кулчулукка каршымын негизи эле. Айылга барсам мени баары неме дейт да, вот гара келди, шаардык келди дешет да. А шаарга келсем, шаардагы досторум айтат, сельский келди депчи. Ошондо мен түшүнбөйм да, мен каяктыкмын. Мен кең сулуктагы эмесмин, Бишкектик да эмесмин да, мен боомдук окшойм ошондо. Мурда башкача болчу, азыр айылга барсаңар, айыл такыр башкача болуп калды да. Мурун айылга барсаң, мындай айылга баргандай болуп, мындай өзүң эс алып, жан дүйнөң эс алып калчу. Айылга барсаң, айылда WhatsApp'тан уй издеп жүрүшөт го элдер. Орсуналар, гром кашка уй ким көрдү? Аны да 2x, 1x менен эч ким укпайт, мындай громкийге коюп, баары үй бүлөсү менен укшат го, ким жазды айылдаштар деген группага депчи. Анан ошол жактан айылдагылар уй издеп жүргөн болот да. Анан айылга барганда мындай да бир нерсени түшүнбөйм да, кайсы любой Кыргызстандын айылына барба, мал кайтарган байкелер эмнеге военный форма кийип алышат я? Же эмне, мен бир нерсени билбеймби Кыргызстанда, айтып койчу ошону. Мындай Кыргызстанда мындай пехота бар, авиация бар, танковый дивизия бар, анан малчылардын дивизиясы бар же кандай? Билбейм, эмнегедир баардык байкелер ошондой неме кийип алышат. Келгиле, уланталы, кийинки биздин стендаперибиз сахнага буга чейин башка жанрда чыгып жүрчү, бирок стендап жанрында биринчи жолу чыгып атат. Улук Төлөмүшев. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Менин атым Улук, өзүм 30 жаштамын, бирок ден соолук 49 жашка келип калды. Эмдиги жылы буюрса ден соолугумду юбилейин берейин деп атам, 50 жылдык юрфадан. Анан ошо менен эле чогуу жакшы бир туугандар бар ден соолугумдун. Геморроюм буюрса 1-класс бүтүп атат быйыл. Анан 5 жыл мурун үйлөндүм. Үйлөнгөндө аялым менен чогуу сеп келди да баягы шкаф, холодильник, стиралка, баш оруу, простатит. Ошолорум аялым менен чогуу келди. Аны үйлөнгөндөр түшүнөт эми, билесиңер. Урологко барсаң, мындайча айтканда ЛГБТга кошуп ийин дейт го, бир жерде чоң дей жаманмын. Ошол анан студенттер эми түшүнөсүңөр, ден соолук жакшы карагыла, эң жаман. Сиз отурбагыла, эне сурайын.
биринчи класска кирип атат болсоң. Бала кезиңде магазинге барып тамек алайын десең дагы уялганыңан тиги Винстон деп атты беле, ошону сурап атышат, жиберип коюңузчу дейсиң го. Өзүң айта албайсың да. Тиги семейный биздин немебиз бар, урологубуз, анан гинекологубуз бир. Аялым дарыланса, мени кошо дарылайт. Ошондой да кыйнайт да кишинин небайнысы, жанагы ракета болгон свечаларында тыктырып. Эң жаман экен. Өткөн анан эме деп калыптырбай, 2 бала болуп турса, аялым өкүн дарыланып калсын, 3-чү балага даярдангыла, ага чейин Витекстен колдонгула деп айтыптыр. Анан өткөндө аптека бар алып атсам, артында жаш балдар туруптур. Тиги Витекст алып атсам, могу бүгүн өлбөй жыргайт экен деп суктанып алган 2 балачы артыманчы. Алып туруп, аларды карап, долго кетип калган. Анан не демекчибиз? Кийинки күндөрү 30га чыгып, ден соолукту ойлоп, улуу байкелер менен достошо баштадым. Алар менен жалаң ден соолук жөнүндө сүйлөшөсүң, в основном парилкадан да, общий баняданчы. Тизеге эмне жакшы кетип айтып беришет. Кичинекей кезде баткакка бекер ойночу элек, азыр ошо байкелер менен баткакка акча төлөп барып атабыз деп коюшту. Анан, кстати, общий баняга барганда мага бир нерсе жакпайт. Анан могу шортикчен жаш балдар жүрсө, эми балдар жакпайт да, өзүн турсу менен кирип келет банягачы, общий банягачы. Ким көрдү эле ошондойлорду? Же мен эле көргөн окшойм. Анан эми байкелер бар, союздан калып калган байкелер бар, парилканын төрүндө турсии да жок, шортиги да жок, мондай талтай болуп, дерска, политика жөнүндө сообщение да, курсак чаң илтейген. Анан ал байкелер түшүнсөң болот бир чети, баягы курсактан может көп өзү көрбөсө башкаларга көрүнбөйбү деп ойлойбу. Чынбы? Же ал байкеге айтканга духун жетпейт, байке шортик 80 сомдон эле. Ио солот биякта общественный жер. Анан банядан, общий банядан тишин жууган адамдар кимге жакпайт? Сүзүлүп паста щеткасын алып келип атат го, ал жакта бирөө кырынып атат, бирөө тишин жууп атат. Чишинип аткандарчы. Ошондойлор болсо айтып койгула, просто жакпайт да ошондой адам. Некси айдагандар кимди раздражать этет шаардын ичинде? Ладно, андай жок экен. Степ айдагандар. Ладно анда. Фит. Жо мейли анда шутка бар болчу, кирбесе жөн эле койчу дальше. Мыхы үйрөттү просто, кирбей жатса дальше айтпай эле кой деп. Эмечи? Чото 10 000 мейк болчу деп атат, сезилбей эле. Бир жолу чыгып атам иши, адам жакшы болду болгончу аямда. Эмечи? Рахмат. Адам сүйлөп атканда бетке түкүрүп сүйлөйт го, ошо кимге жакпайт? Навсякий эле да, жана чыгып кетти билесиң, сизден көрүп. Неме? Магазинге барганда барыңар эле обязательно жумуртка алып кел десе, ровно 10 штук сатып аласыңарбы? Же 7 эмес, же 6 эмес, же 13 эмес, 10дон аласыңарбы? Ладно, рахмат, кеттим, чоң рахмат. Жолжалар, улуу Төлөмишев. Мен өзүм түптөнмүн деп айтып калганбы? Түптөн болгондуктан бизде деген түптө көп нерсени башкача түшүнөбүз. Мисалы, барыбыз кичинекей кезибизде лянга ойногонбуз да, жалбырактар жинип алып, чөптү тепкилеп ойночуга. Азыр биз чоңойдук, эми чөп бизди тепкилей баштады. Анан мен түптөн Бишкекке жаңы келгенде таң калгам. Бизде деген түптө чөп чеккен адамдарды нашакур деп коет да. Бул жерде андан да жаман адамдар бар турбайбы, вегетарианисттер. Алар чөптү жейт экен конкретно эле. Мен ошолорду түшүнө албайм да. Анан бизде деген кыргызда жакшы сөз бар, баарыңар билесиңер да. Бирөөнүн иши жакшы жүрө баштаса, ити чөп жей баштаптыр дейт, билесиңер. Түптө эгер итиң чөп жей баштаса, банкрот болосуң. Мындай иттин нафиг кереги жок сага. Келгиле улантабыз биздин кийинки стендап артист, стендаперибиз Темирлан Качкынбаев. Кандайсыңар, саламатсыздарбы? Менин атым Темирлан, фамилиям Качкынбаев. Мен 23 жаштамын. Мен кебетеме карап, мындай пелиге окшош кийинет деп ойлоп калдым. Бирок ал андай эмес. Элдер байкесин кийим кийсе, мен эжемдин кийимин кийем. Байкем жок анткени. Рахмат. Мен маркетологмун. Анан жана дизайнермин дегенде вообще күлбөй отурган да байке. Бир сфераданбыз депчи, рахмат. Мен шаарда өсүп калгам.
шардоспам, ошон үчүн ак кол болуп чогулуп калган. Мен эң оор көтөргөнүм бул девушкамдын сумкасы. Ошондой негизи кыздарды көп түшүнө бербейм, өтө мындай кызыктай моменттер болуп калат. Баягы девушка менен тамактанып отурсак, мындай суроо берди. Мен мантыны оозума салганда, сен мени сүйөсүңбү дейт. Анан ал мен мантыны минтип жеп бүткүчө эле тартыма кетип калды. Сен мага жооп бербейсиң, сен мени сүйбөйсүңбү деп. Анан кийин мен дагы мес кылайын деп ушундай отурдук, тамактанып ал ушуна оозуна чоң нанды салганда, мен аркасынан айттым, мен досторум менен баняга барып келейин дедим, нанды жеп бүткүчө кетип калдым. Бая эле басып жүрөбүз, парктарда басып жүрөбүз. Анан баскандан тажап жата турайлык дедик, жата туруп, мен жатып, асманды карап, эки жакты карап, иттерди карап, ойлонуп жатсам, эмнени ойлонуп атасың дейт. Эчтекени ойлонгон жокмун деди. Жок, сен бирдекени ойлонуп атасың дейт. Ой, эч нерсени ойлонгон жокмун деп айтсам, сен эмне мага бакырасың деп мага дарынып калды. Мен не деп айтмак элем? Ит неге бир бутун көтөрүп сүйөйт деп ойлонуп атам. Девушкамды аябай сүйөм. Ал үчүн көп нерсеге даярмын, аябай көп нерсе даярмын. Ушунча жакшы көрөм, даже Айжан Асемовдон отписка кылып салдым. Поступкамыз да. Айжан Асемова, Гузи Исламова барго. Только этот Гүлзат Мамытбекти калтырып койдум. Ошо. Силер менен мен Темирлан Кашкынбаев болду. Чоң рахмат. Молодец, Гүлзат Мамытбекти туура эле калтырып койдуң. Тургузуп турган киши керек. Азаматса, кол чабыңдар, Темирлан. Мен айтпадым беле, биз деген мен көлдөн болом депчи. Биз көлдүктөр мындай экенбиз да, жай келбеди. Жай келгенде көлдүктөрдү эстей баштайсыңар да, салам брат, канай, чо там депчи. Коттедждер барбы? Пошел в жопу деген келет го. Уялганыңан бар брат деп. Биз айкөлөрүп келебиз да. Анан көлдүктөр мындай экенбиз да. Негизи неге көлдүктөр көлгө түшпөйсүңөр деп сурайсыңар го? Неге түшпөйсүңөр депчи? Сурайсыңарбы? Ооба деп койгочу, там менен сүйлөшүп атам деп. Неге көлдүктөр көлгө түшпөйт десеңиздер, көлдүктөр биз мынтебиз да башындачы. Күн жылысын дейбиз да. Күн жылыгандан кийин июнь бүтөт да, уже күн жылып нормально, июль келип калганда суу жылысын деп коебуз да. Суу жылып уже август келип калат да. Август келип калганда суу жылыптыр деп турган. Эми элдер түшүп алсын дейбиз да. Эми түшөйүн десең уже сентябрь уже, күн да муздап калган, суу да муздап калган, ошон үчүн жылда эле ошентип эле биз көлгө түшпөй калып атабыз да. Көлдүктөргө кол чабуулар, быйылкы сезон жакшы болсун. Анда эмесе кийинки стендаперди чакыралы. Бул жигит бул жакта биринчи жолу чыкпай эле, уже үчүнчү жолу чыгып атат. Бирок бүгүн да жакшы тамашалайт болуш керек. Баястан! Баястан, мен сени көрүп атам. Саламатсыздарбы, азаматсыздарбы, санжарсыздарбы, мага баары бир, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Бардам, мисалы үчүн башыңа чымчык карга чичип кетсе, акча келет, бай болосуң дейт экен да. Ал андай эмес, наоборотунан банкрот болосуң, баш жууш керек, шампунь сатып алыш керек, болбойт. Неме деген бар? Атаңа эмне кылсаң, кийин чоңойгоңда балдардан ошол кайтат деген сөз билесиздерби? Билесиздер да? Ошого мен дагы ишенип, атамды 2004-жылы кыздар менен тааныштырып жүрөм. Бүгүн мен негизи мындай соска, мындай арык соска кыздар жөнүндө сүйлөйүн дедим да. Эми залдагылар силер деле соскасыңар мындай алыстан караганда да. Эми тамаша эми мындай жакындаган сайын баягы козуга сүт бере турган соска бар го. Башы нормальный башталат, анан кетип калган да. Кыздар мындай намёкту жакшы берип калды азыр, мындай Инстаграмдын эле сторисиге бирдеке киргизип коет, всё болду. Мисалы үчүн клубника жегиз келсе, сторисиге клубника киргизип коет. Макронс жегиз келсе, макронс киргизип коет. Баягы күнү бир кызды көрдүм, от киргизип коюпту.
Мен барып мындай чучук берип коеюн дедим. Просто өзүм барып чучук жей электим. Баягы күнү аптекага бардым. Атайын угрилерди жоготконго дарылайын депчи. Аптекага кирдим да угри жоготконго дары берип коюңузчу десем, аптекада иштеген кыз өзүнүн номерин берип койду. Эмне кылам мен анын номерин? Турабы? Мурун кыздар мындай ушак кылышчу билесиздерби? Ушак. Азыр кыздар ушак кылып туруп анан тушап кылышат экен. Тушап кылышат экен да. Тушап деген эмне деп түшүнбөй атсаңар, мындай эркектер силерге түшүнбөйт, мындай экинчи размерди үчүнчү размер кылып көрсөтөт экен да. Назира Айтбекованы, Назира Айтбекова деп көрсөтөт экен да. Айгерим Расул кызыныкы, аныкы ушак. Жасатып алган анан ушат. Аныкы точно ушат эмес. Балдарда да эле ошондой. Мындай 2-2 объем мерсиге 5-5 деп чоктоп алат го. Мындай билесиңер, мындай куник кыздардын фигурасы зыңк болот го. Мындай любой эле кыздын жанында куник подругасы болот, Эми силер жанымда куник подружкам жок десеңер, значит силер менен куник подружкасыңар. Азыр бүт эле жаштардын оң колун карасаң, Apple компаниясынын акыркы үлгүдөгү телефону iPhone, колун карасаң Apple Watch, Apple'дын сааты, кулагын карасаң Apple'дын наушниги, мойнун карасаң Apple'дын рассрочкасы. Чоң рахмат, алдыңыздар да Бишкекти чын жүрөгүнөн жакшы көргөн баткендик бала болду. Кандайсыздар, жактыбы Баястан? Кол чайып койгончу Баястанга. Султанбек Ишов болчу, ал кетип калыптыр, эми эмне кылалы? Кирбей калса кетип калат экен ушинтип. Экинчи бизде Улук Төлөмөшов, кол чалган. Үчүнчү Азим Нурланов. Төртүнчү Баястан. Sen айтайын, айтпай эле кой. Ким элеңди кой? Дайсон. Тебирлан Качкынбаев. Ошондо ким жеңди? Давайте, Улук менен Баястанга примерно бирдей кол чаптыңар. Азыр бул үчөө вне конкурса уже жеңилишти. Экөөнүн тандайбыз кимиси жеңгенин. Улук Төлөмөшов. Баястан. Бүгүнкү бизде банк канча? Костя, канча сом болду? Азыр санап атабыз. Батыраак санай Костя. Костя, сага 1000 сом ошо банктан. Азыр санап атабыз дегениң үчүн. Жакшы кирдиң ошо тамаша. Костя! Ладно, тамаша, давайте, акыркы жолу. Честно, Улук Төлөмөшов. Баястан. Бүгүнкү Кыргызча стендаптын жеңүүчүсү Улук Төлөмөшов, кол чалган. Барыңыздарга чоң рахмат. Буюрса, ар жума сайын бул жакта кыргызча стендап болуп турат. Эгерде орусча көрөм десеңиздер, орусча да өтүп турат. Келип туруңуздар, Art Cafe жай сиздер үчүн даамдуу кухня жана ошондой кызыктуу кечелер. Көңүлдүү кеч каалайбыз. Всем приятного вечера. Чоң рахмат.